Республикада бүгүнкү күндө 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү ынтымакта жашап келет. Алардын арасында дили жана каада салты менен кыргыздарга өтө жакын болгон Азербайжан калкы бар. Алар Ала тоого мындан 90 жыл мурда келишип, учурда 20 миңдин тегерегиндеги бул улуттун өкүлдөрү мекенибиздин өсүп өнүгүшүнө ар тармакта өз салымдарын кошуп келишет. Эгемендүүлүк жылдары мамлекеттик деңгээлде дагы эки өлкөнүн карым катышы өркүндөп, Кыргыз-Азербайжан алакасы алдыга жылууда. Бул аракеттер экономика, социалдык жана маданий багыттарда даана байкалып келет. Эки элдин достугу мындан да бекемдеп, ынтымакта боордоштук мамиледе өркүндөш үчүн учурда ар тараптан иштер жасалууда. Ал эми Кыргызстанда жашаган азербайжандыктардын айтымында алар өздөрүн эч качан бөтөн сезишкен эмес. Тескерисинче, калк кыйналып турган учурда кыргыздар жардамга кол сунуп, бир туугандык мамиле көрсөтүшкөн. За все эти годы, многие десятилетия ощутили. 10 жылдын аралыгында биз кыргыздардын бир туугандык карым катнашын сездик. Ошондой эле мамилебиз ар дайым жакын. Себеби биздин тилибиз бир динди тутабыз. Бүгүнкү күндө бир бүтүн болуп калдык деп айтсак жаңылышпайм. Эки улуттун жарандары үй бүлө куруп жатканы бизди кубандырат. Кыргызстан менен Азербайжандын мамилеси мындан арадагы жакын болот деген ишеничтебиз. Азербайжан диаспорасынын жетекчиси эки улутту жакындатуу үчүн көп аракеттерди кылууда. И меня это радует.